Бишкектин жолдору жаңы технологиянын негизинде асфальтталууда. Бул баягы эле өзүбүз салып жүргөн кадимки традиционный асфальт. Мунун үстүнө биз шыма салабыз. 5 сантиметр калыңдыктагы жана мен айтып кеткен щебеночный масочный асфальт. Ал кадимки салыптуу асфальттан крупныйраак, щебенин фракциялары чоңураак да. Анын сапаты боюнча айтсак, ал кадимки асфальттан бир топ сапаттуу жана эксплуатациялык мөөнөтү бир топ жылга узагыраак. Байтек Баатыр көчөсүнөн Сүйркулов көчөсүнө чейин асфальттын экинчи катмары төшөлүп жатат. Ошондой эле электр, телефон жана интернет чубалгылары дагы жер астынан өтөт. Биринчилерден бул Байтек Баатыр көчөсүндө башталды. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кабелдердин баардыгы түшүрүлүп, жердин астындагы атайын турбаларга киргизилип атат. Колдон келишинче запас турбаларды салып кетип атабыз. Келечекте мисалы кабелдерди үзүлгөн учур болот. Кээ бир учурларда ошо жаңы эле бүткөн жолдон ошо труба жарылып, суу жарылып, бирдеме болуп, авария болуп, жаңы жолду казганга туура келген учурлар көп болот. Биз атайын азыр жолду куруп атканда дагы атайын запас турбаларды карап кетип атабыз. Келечекте дагы ошо жолду казбай, ошол запас турбалар менен алып өтүп кеткенге. Эң негизгиси жолдор оң тарабынан 1,5 метрга, сол тарабынан 1,5 метрга, жалпысынан 3 метрга кеңейтилди. Кээ бир жерлери түз эмес болчу, кээ бир жерлери чыны менен баягы азыркы талапка, стандартка жооп бербеген жерлер бар болчу. Жана ошондой эле айдоочуларга көйгөй болуп келген канализация кудуктарынын капкактары дагы жаңы технология менен орнотулат. Экинчи катмардын деңгээли менен тең кылып бетонго отургузуп, азыр 450 маркадагы жакшы бетондорго отургузуп атабыз. Ровно под лицо. Дал ушул канализация капкактарын текшерүү үчүн Ахунбаев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишине келдик. Жүктөрдү байкайбыз. Урматтуу айдоочулар, канализация капкактары чын эле асфальт менен бирдей орнотулган экен. Жол чиймелери дагы өзгөчө технология менен чийилиптир. Мынакей термопласттан жасалыптыр, карасаңыздар. Жалтырап, кечинде чийиндер аябай жакшы көрүнөт. Графиктен алдын кичине озуп келатабыз. 1 августка чейин буюрса толук бүтүрүп беребиз. Белгилей кетсек, жыл соңуна чейин Бишкек шаарында жалпы 23 чакырым жол оңдолот. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.